Туугандар, баарыңыздарга салам. Бүгүн биз сиздер менен бинариум платформасынан пополнение кылып үйрөнөбүз. Туугандар, биз сиздер менен, то есть кантип пополнение кылыш керек, эмне керек и жана группага и жана сигналга кантип кошулуш керек, мен сиздерге ошону түшүндүрүп айтып кетемин. В общем, бул бинариумдун платформанын ссылкасын видеонун астына калтырамын. И жана эгерде Телеграмга кошулууңуздар келсе, эгер Telegram сигнал каналга кошулууңуздар келсе, и обучение алгыңыздар келсе, то сиздер мореки YouTube'да каналым бар биякта. Бул жерде Money Man KG деп жазсаңыздар мен чыгам, же болбосо трейдинг кылып трейдинг KG деп жазсаңыздар мен тоже бул жерде каналым чыгат. То есть трейдинг KG деп жазсаңыздар мен чыгам. И бул жакта любой видеону басасыздар, любой видеону мынакей последний видеоролик, и бул жерде ссылкалар бар, туугандар, мынакей ссылкалар бар. Бул жерде бинариумдун ссылкасы бар, мынакей. Ушул ссылка аркылуу регистрация өтүшүңүздөр керек. И жана бул жерде Telegram бар, мынакей Telegram. Бул жерде сигнал и обучение деп жазсаңыздар, мен сиздерге түшүндүрмө беремин. Эмне кылыш керек, жана кантип обучение алыш керек экенин мен сиздерге түшүндүрүп кетемин. Ошондон кийин сиздер мага ID жөнөтөсүздөр. Аккаунттун ID-син мынакей бул жерде тапсаңыздар болот, мынакей эң үстүдө мынакей ID деп турат. Ушул ID-ни мага жөнөтүп коесуздар. И после уже сиздер пополнение кылгандан кийин сиздер бесплатный обучающий курска, обучающий видеороликтерге кошулсаңыздар болот. И плюс еще сиздер Telegram сигнал каналга дагы кошуласыздар, бекер, туугандар. Вот. И азыр биз сиздер менен пополнение кылабыз. Пополнение через Netex кылабыз, туугандар. Netex KG деген обменник бар, Кыргызстанда иштейт, бул офиси дагы Кыргызстанда. То есть ушул сайт аркылуу биз сиздер менен пополнение кылабыз. То есть виза карта не обязательно, то есть пока что не обязательно. Кийин акча вывод кылып атканда виза карта керек болуп калат, потому что акчаны сиздер визага которосуздар, То есть не обязательно, кааласаңыздар ой деңгейге которсоңуздар болот. Бул Netex'те мынакей бул жерде услуги деген бар, оплата и услуги. Бул жерде кааласаңыздар мынакей телефон номериңиздерге единица кылып которуп ийсеңиздер болот, же болбосо любой ой деңгей электронный кошелекторго которуп ийсеңиздер болот. Кааласаңыздар М-банкка которуп ийсеңиздер болот. То есть бул жерде бүт бардыгы бар. Так, бунун ссылкасын тоже YouTube каналынын астына калтырып коемун, бул жерде Netex KG деген обменниктин ссылкасын видеонун астына калтырамын. И в общем, давайте биз сиздер менен азыр пополнениябызды баштайбыз. Так, пополнитти басабыз, и бул жерде биз сиздер менен эмнени выбирать этебиз. Биз сиздер менен бул жерде виза өздөрү билгендей эле виза аркылуу биз сиздер менен пополнение кыла албайбыз, анткени запрещен, то есть азыр виза и Kiwi и мореки MasterCard'дар азыр иштебей эле турат, туугандар. То есть биз сиздер менен только через криптовалюта иштейбиз. Кайсыл криптовалютаны выбирать этебиз? Tether, мынакей Tether TRC20 ушуну выбирать этебиз биз сиздер менен. И азыр биз сиздер менен биринчи Netex кабинетибизге пополнение кылайлы, андан кийин бул жактагы акчаны биз сиздер менен бинариумга которобуз. Бул жерде пополнение кылыш үчүн бизге эмне керек? Давайте главныйга киребиз. И бул жерде мынакей основной счетуңар USDT болот, туугандар. То есть именно ушул валютада болот, именно ушул криптовалютада биз сиздер менен азыр пополнение болот, балансыбызга түшөт. Бул жерде пополнить балансты басабыз. Дальше бул жерде кааласаңыздар, туугандар, криптовалюта менен пополнение кылсаңыздар болот. Бул жерде кааласаңыздар мынакей виза USDT менен же болбосо advance cash менен пополнение кылсаңыздар болот. То есть MasterCard дагы бул жерде бар. Эгерде картаңар жок болсо, после регистрации бул жерде Netex платформанын ичинде сиздер идентификация өтүшүңүздөр керек болуп калат. Настройкага киресиздер и бул жерде мынакей профилди толтурасыңар и номер качан добавление болот. Только идентификацияны өткөндөн кийин анан кийин номер автоматически буяка жазылат. То есть ушул номер аркылуу идентификация өткөндөн кийин номер кошулат. Ошол номер аркылуу сиздер через терминал, любой терминалга кирип, идинти салган терминалга барып, ошол жактан номериңиздерди терип пополнение кылсаңыздар болот. То есть электронный кошельки деген разделга киресиздер и мореки Netex деген названиясын табасыздар, именно ошо терминалдын ичинден. Единица кылып которбойсуздар, туугандар. То есть раздел электронный кошельки и банковские финансовые услуги дегенди выбирать этесиздер, и ошол жакта сиздер Netex деген услуганы табышыңыздар керек болуп калат. И ошол номер менен сиздер пополнение кыла аласыздар. Азыр мен сиздерге дагы бир жолу кайталайын. Так, бул жерде пополнитти басабыз, баланс. Айткандагыдай эле через виза менен толтурасыздар. Кааласаңыздар терминал, мынакей О терминал, Unipay деген, Pay24 деген ушундай терминалдар бар, туугандар. И мынакей бул жерде ой деньги дагы бар экен. То есть ой деньги приложениеңиздар бар болсо, ошол ой деньгинин ичинде дагы которсоңуздар болот сиздер.
Баягыда дагы услуги раздел услугиде Netex обменник деген услуганы тапсаңыздар болот. И кааласаңыздар наличный кылып толтурсаңыздар болот. Эгерде сиздер чоң сумма менен чоң суммага пополнение кылам десеңиздер да, мисалы $2000, $3000, $4000 пополнение кылам десеңиздер да, то сиздер мореке наличный дегенди басып, да, бул жерде номер чыгат, ушул номер менен сүйлөшөсүздөр, жолугушасыздар и ошол жакта сиздерге пополнение кылып берет. Азыр биз сиздер менен пополнение через виза менен пополнение кылабыз. Менин картам USDT туугандар, то есть долларовый карта. Эгерде сиздердики рублевый болсо же болбосо сомовый болсо, то анда биз сиздер менен пополнение кыла албайбыз. Анткени бул жерде көрүп тургандагы деле только долларовый виза болуш керек экен да. Так, эгерде сиздерде долларовый визаңыздар жок болсо, айткандагыдай эле туугандар, через деньги же болбосо мореки терминалдардан барып пополнение кылсаңыздар болот. Вот. И азыр биз сиздер менен давайте бул жерде биз сиздер менен канча пополнение кылабыз? Так, давайте $440 пополнение кылабыз. Бул жерде подтвердить басабыз. И азыр биз сиздер менен бул жерде картабыздын алдыңкы бетинки номерлерин жазабыз. Анан 4 цифра и артыңкы бетиндеги 3 цифрасын жазышыбыз керек. Биз азыр мен жазайын и дальше продолжим. Мынакей туугандар, данныйларыбызды жаздык, оплатить басабыз. Оплатить баскандан кийин азыр биз сиздер менен бул жерде телефонубузга, эгерде телефонуңуздар SMS код привязан болсо, азыр биз сиздер менен кодубузду жазышыбыз керек болуп калат. Так, телефонубузга код келди, номерибизге код келди, ошол кодду жазабыз и биз сиздер менен кодду жазгандан кийин сразу автоматически платеж кетет и биз сиздер менен болгону күтөбүз. Списание болду, $465 списание болду. Бул жерде платеж еще не поступил дейт. Биз сиздер менен обновить басканда биз сиздер менен көрсөк болот да, платеж в обработке дейт. То есть акчабыз уже в принципе келди деп ойлой берсек болот да. Так, продолжить басабыз. Так, бул жерде ошибка чыкты. Давайте биз сиздер менен азыр Netex кайра эле кабинетибизге киребиз, байкайбыз. Может уже балансыбыз пополнение болду да. Пополнение, биздин балансыбыз уже пополнение болуптур. Өзүңүз көрүп тургандай эле счетубузда $440 и биз сиздер менен азыр ушул акчаны бинариумга которобуз. То есть полный сумма пополнение кылбайм, примерно бир $100 пополнение кыламын. Дальше жана, кстати, туугандар, заказ карты да, эгерде картаңыздар жок болсо, мынакей бул жерде онлайн деле заказ кылып койсоңуздар болот да. То есть мынакей CBK деген, мынакей коммерческий банк Кыргызстан, то есть заказать карту онлайн деп жазсаңыздар, ошол ссылка аркылуу сиздер могу банктын картасын, визасын алсаңыздар болот да. Мынакей заказать карту деп заказывать ете берсеңиздер болот. И алганда офисине барып уже алып аласыздар. Так, давайте биз сиздер менен азыр пополнение кылабыз да. Бул жерде пополнить басабыз. Дальше бул жерде биз сиздер менен USDT Tether TRC20 выбирать этебиз. Мынакей Tether TRC20. Бул жерде биз сиздер менен сумманы жазабыз да. $100 пополнение кылабыз. Бул жерде адрес кошелекту копировать этебиз. Ушул адреске биз сиздер менен азыр акчаны которушубуз керекпиз. $100, ровно $100 которушубуз керекпиз. Бул жерге биз сиздер менен бул жерде пополнить баланс, вывод на карту деген бар экен. Мынакей USDT вывод да, USDT вывод. И бул жерде биз сиздер менен TRC20 выбирать этебиз туугандар. Сеть VER20 эмес, EOS эмес, ERC20 эмес, то есть именно TRC20 выбирать этебиз. Ушул сет менен анткени биз сиздер менен азыр перевод жүргүзөбүз. Номер кошелька, адрес кошелегибизди жазабыз бул жерде да. Давайте дагы бир жолу карап көрөлү. TQ BC экен акыры. Так, BC да, туура эле экен. И сумма отправления, то есть канча сумма жөнөтөбүз, ошону бул жерде биз сиздер менен карайбыз да. Мынакей $100, мынакей полностью копировать этебиз и бул жерге жазабыз. И самый важный момент туугандар, комиссия өздөрү көрүп тургандай эле $1 болот да за отправку. Ошон үчүн биз сиздер менен $100 эмес, бул жерде 101 деп коюшубуз керекпиз. Анткени $1 комиссия алынат. То есть $1 сиздер көбүрөөк бул жерде жазышыңыздар керек, анткени комиссия алынып коет. Эгерде $100 азыраак келсе да, бул аккаунтубузга пополнение болбой калат. Ошон үчүн $1 лишний кылып комиссияны санап туруп анан кийин жазабыз. Так, продолжить басабыз, подтвердить басабыз и ошо менен туугандар биз сиздер менен болгону. Так, бул жерде эмне болду? Да, мына статус выполнен. Давайте обновить этебиз. Мынакей списание болду. Мынакей бул жерде система платежа Tether, статус галочка да, и болгону биз сиздер менен азыр күтүшүбүз керекпиз да. Счетубузга пополнение болот, обязательно пополнение болот. И примерно бир 10-15 минут, 20 минут кичине күтүп калыш керек болуп калат туугандар. То есть сразу түшпөйт. Анткени криптовалюта менен перевод кылганда примерно бир 10 минут, 15 минут, 20 минут күтүп калыш керек болуп калат. Ошон үчүн туугандар кичине күтө турабыз и бир аз туруп биздин счетубуз пополнение болот.
И жана туугандар, верификация боюнча, да, бинариумда верификация деген бар. То есть нетексте дагы верификация бар, и бинариумда да верификация бар. То есть верификация в разделине киребиз, да, мынакей почта подтвержден болуп тур менде, и бул жерде документы да көрүп тургандай деле не подтвержден. То есть кандай документтер керек? ID паспорт боло берет, да, болгону алдыңкы бетин и артыңкы бетин сиздер бул жерге загружать этишиңиздер керек, да, сүрөткө тартып, бул кнопканы бассаңыздар, галереядан именно ошо сүрөттү выбирать этип и жөнөтүп ишиңиздер керек болуп калат. Верификация болгондон кийин сиздер мындай беспроблемно любой суммага, да, то есть любой сумманы вывод кыла берсеңиздер болот. Койт там 500 миң болобу, 1 миллион болобу, сиздер вывод кыла бересиздер, то есть без проблема. А эгерде верификация жок болсо, сиздер бул жерде мындайча айтканда мындай чоң суммаларды вывод кыла албайсыздар, да. То есть любой адам келип счетуңуздардан акча чечип кетиши мүмкүн, да. То есть бул как бы мындай безопасность, да. То есть өзүңүзгө эле безопасно болот. Мынакей туугандар, счетубузга баланс уже пополнение болуптур, да. Биздин акчабыз уже өздөрү көрүп тургандай деле аккаунтубузга пополнение болду, и кийинки видеоролик bizde уже про вывод средств болот туугандар. Про вывод средств болот, да. Мынакей бир сделка ачканбыз, сделка плюска жабылды. И ким Telegram группага кошулгусу келсе, ким обучение алгысы келсе, мага Telegram каналга жазсаңыздар болот туугандар. То есть бүт ссылкаларды видеонун астына калтырамын, да. Мынакей бинариум сайттын ссылкасы буякта болот, да. То есть Telegram тоже буякта. Ссылка таппай атсаңыздар, ушул видеонун астында, описаниянын астында тапсаңыздар болот. Ушу менен туугандар, кийинки көрүшкөнгө чейин барыңыздар саламат болуңуздар.